Жоқ, танышқан емес, бірақ телевизор болып атамыз, телевизордан. Бірақ мен замын. 11 апрелде деген референдум болады, ошоға барасыздар ба? Обязательно біз барамыз қант болса. Біз барып конституцияны жалғасуымыз керек. Азыркы сілерді келешегіңер, біздің бала чақалары девлер келешегі алар, бардығыч. Осы келешегіңер кем осы сілердің. Конституция өзгеріс берсек, бұға чейін конституция сілде не болды? Ештеңе болған жоқ. Текаев конституция не болды? Ештеңе болған жоқ. Азыр мынау конституцияны өзгертіп алсақ, бізге да кішірек жеңілдік жаңағы ел тұрмыс оңалады, жақсы болады да қызым. Қолдайыз барды. Жоқ, вообще шайлоо жөнүндө ноль информация. Вы по-русски можете говорить? Я не киргизка. Новая конституция же есть? Ну. Вы ознакомились уже? Ну, ознакомилась предварительно, да. 11 апреля уже референдум будет. Вы хотите или нет? Я всегда законопослушный человек, всегда хожу. Сейчас чего-то это, ошо боюнча маалыматыңыз барбы? Тааныштырдыңыз ба? Пока жоқ. 11 апрелде деген референдум болот, ошого барасыздарбы? Ооба. Макулсуздар да, колдойсуздар. Бул жерде мындай дилемма бар да. Азыр мисалы бизде азыркы конституция боюнча негизи бизде парламентаризм да. Уже бирок элдер президент эле башкарсын деп уже тандап коюшту. Бир эле киши депчи. Себеп буга чейин деле парламентаризм болгону менен бирок ошол эле президенттин айтканын кылып келишкен бар депчи. Андан көрөк бирок жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында ошол результатты же парламент мойнуна албайт, же ошо президент мойнуна албайт да, ортодо. Бирок ошончо бир мүмкүнчүлүктү алгандан кийин ошого жараша жоопкерчилигин да алыш керек да. Азыркы эме боюнча мен мисалы үчүн айтат элем, лучше парламенттик эле бийлик боюнча калса жакшы болот да, себеби убакыт өткөндөн кийин все равно уже депутаттар азыр жакшы мындай аң сезим менен депутаттар келет. Ал жакта деген уже талаштан тактык жаралат деп мына бир так жыйынтык чыкмак да. Тилекке каршы уже менин оюмча чечилип эле калдырыш керек. Азыр президенттикке өтөт полностью полномочия. Анан президент эмнени айтса ошол кылат. Бирок бир чети мындай карап көрсөң, раз ошол кылган болсо, эми жыйынтыгын ошол киши жооп бериш керек да. Жок, ал менен эме маалыматым жок менин. Барабыз буюрса, барыш керек. Жок. Биз биякта эмес, местный Бишкектен келгенбиз. 11 апрелде биякта болуп калабыз го. Ошто. Биякта болуп калат экенбиз. Жаңылыктардан эми анча-мынча угуп коюп атабыз, кызым. Референдумга барасыздарбы? Каяка барабыз? Барабыз да. Кудай буюрса барабыз. Ооба, барышыбыз Кудай керек. кааласа барабыз. Жакшылыктар боло берсин, заманыбыз тынч боло берсин. Кудай кааласа, жаштар көтөрүлө берсин. Президентибиз ыймандуу, рыскулуу болсун. Жакшылыктар боло берсин.